Менин атым Керулен. Менин атым Жаткараева Айшхан. Бизди көп казашка деп ойлошот. Көрсө кыргыз турбайсыңарбы деп ошондой көп айтышат да. Профессор орус кемпир айтканда атын эки бөлөк койгула деп ошол сунуштаган. Булар бири-бирине өтө байланбаш үчүн эки бөлөк кийинтиш керек экен, атын эки бөлөк коюш керек экен. Бизде бирөө жош, бирөө тыңыраак деген жок. Өзгөчөлүктөрүбүз бар да, бирок бир көргөн кишиге көрүнбөйт ал нерсе. Жок, окшош эмес булар. Эки башка эле болуп турбайбы деген кишилер да бар да. 36 жашымда кесарево болуп төрөдүм да. Анан булар аябай жогуш болду. Кыйналган деле жокпуз бакканда. Даже ойлончу эмеспиз да, башкача кийинсек болобу депчи. Ким калпты көбүрөөк айтат? Жок, биз таарынбайбыз. Таарынбай эле ушуп анан кайра эле элдешип. Эгиз болгондун кандай жакшы жактары бар? Жалгыз болбойсуң да. Өзүңдүн жашооңдобу ар дайым бир киши бар да жаныңда. Биринчи жолу Керулен жок мектепке барганда өлө мындай зериккем да. Эгиз болуп калса дей берчүмүн, биринчи баламда элечи эгиз төрөсөм, эгиз болсо деп анан төрөгүчө эле өзүм туруп эле басып тың болчумун. Болгону гана мынтип тапчкаңды көрөсүң дагы анан таппай кайра кейип монда ошентип киесиң да. Комуз, анан фортепиано чертебиз экөөбүз тең. Мен аябай Бакен Кыдыкеева актриса менен суктанам. Таттыбү Турсунбаева эжекемди жакшы көрөм. Бизди дагы мам кыргызча нукура сүйлөгөнгө үйрөтүп, жалаң кыргызча сүйлөчүбүз. Эркек тараптан көбүрөөк колдоо болуш керек деп ойлойм да. Мен мисалы бала баккандай болгон эмесмин да. Өзү деле айтчу, төрөп эле берчи, өзүм эле багып алам деп. Төрөгөндөн кийин эмизе берчи, калганын өзүм эле кылам дечи да. Бөлүнүп көргөн эмеспиз көп убакытка. Ой, чоң рахмат. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен дагы бир жолу экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор бар. Эгиздер, сулуулар, балким көрүп жүргөн болушуңуздар керек. Instagram желесинде көп эле видеолору популярдуулукка ээ болуп келген биздин сулуу кыздарыбыз бүгүн конокко келип калыптыр. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анан көрүүчүлөргө дагы салам айтып кетем. Бүгүн негизи бир өзгөчө сонун көрсөтүү болот деп ишенем, анткени эгиздер жашоосу, алардын күнүмдүк турмушу, деги эле сырткы көрүнүшү кандай бизди тартып турат Бүгүн бир сонун көрүнүш болот. Келиңиздер, анда баштайлы, таанышалы. Биринчи ким баштайт? Кезек менен таанышсак болот. Менин атым Керулен. Таанышканга кубанычтамын. Канча жаштасыздар? Мен 17 жаштамын. Быйыл мектепти бүттүм. Анан театралдык окуу жайга тапшырдым. Анан ошо. Менин атым Жаткараева Айшхан. Мен дагы быйыл окуу жай 11 классты бүттүм. Анан окуу жайга тапшырып жатам азыр. Азыркы учурда. Эң сонун быйыл бүтүрүүчү экенсиздер, Ооба. Кандай болду? Бүтүрүү кечесинде баягы ыйлашып, мектепти кыя албай, ушундай сезимдер болот го сиздерде да? Жок, биз эч ким ыйлаган жок биздин класс. Сүйүндүк деп коесуз. Жок, биз бири-бирибиз менен жакын эле жашайбыз да. Классташтарыбыз менен анан мындай ажырагандай деле болгон жокпуз да. Бүткөнүбүзгө чыргадык. Анан мындай торжество деле болгон жок. Барып ата-энелерибиз менен кафеде отуруп, чай ичип эле анан тарадык. Тынч эле өттү да выпускнойбуз. Сонун болуптур. Кимиси улуу деген суроо пайда болуп атат да. Ким биринчи төрөлгөн? Мен улууракмын. Сиз кичүүсү болуп да? Ооба, кичүүрөөк. Негизи үйдө деле ошондой баары бир бөлүнөбү? Экөөбүз тең эмеспиз, сен кичүүсүң деген сыяктуучу? Жок, биз экөөбүз теңдей эле жүрөбүз. Теңдей эле жүрөсүздөр. Эң сонун, анан азыркы учурда мен сиздерди Instagram'дан көрүп калып жазып атам да. Бул тармакка кантип баш багып калдыңыздар? Баягы видеолорду тартып, киргизип деген. Биз эң биринчи TikTok'тон баштаганбыз. TikTok'ко видео тартып баштаганбыз. 8 класстан бери эле тартабыз. Бирок анда видеолорубуз көп просмотр алган эмес, популярдуу болгон эмес видеолорубуз. Анан ошо 9-10 класстарда видеолорубуз көп просмотр алып жүрүп, анан
жакында эле тиктокту Кыргызстанда нетпей койбодубу, жаап салды. Жаап салгандан кийин анан Инстаграмды ачып, Инстаграмды көбүрөөк продвижение кылып баштадык. Ошентип Инстаграмга да келип калдык. Эң сонун. Анан ошол силерди көрүп баштагандан кийин келгиле силерди клипке тарталы же болбосо киного тарталы деген сунуштар болуп атабы? Клипке сунуш болгон эмес, бирок кинолорго, сериалдарга чакырып турушат. Инстаграмдан көрүп жазышат да. Кинолорго чакыртуулар болуп атат дедиңиздер, түштүктө. Алар чыга элек бирок, Азыр чыга элек, бирок түшкөнбүз. Анан жакында чыгат ошо. Сентябрда биздин класс деген сериал чыгат. Анан ал жерде эпизод деле ойнойбуз. Ооба, эпизод, бирок биз көп опыт алганбыз да ошол сериалданчы. Анан жеңилбес жетөө деген да сериал чыгат жакында. Точно билбейм качан, бирок. Эң сонун. Анан өзүңүздөрдү сынап көрдүңүздөр да, кандай экен киного тартылган? Мага абдан жагат. Мага да жагат. Мындай кинонун өзүнүн съемка убагында өзүнүн сезими болот да, мындай башкача, ошонусу жагат мага аябай. Съемка убагында. Анан азыр мен сырткы көрүнүштөн эле мындай экөөңүздөрдү бир караганда айырмалай алган жокмун да. Башкалар кандай айырмалай алабы? Ооба, бизди көптөн бери жакын досторубуз жакшы эле айырмалып калат. Анткени биздин мындай өзгөчөлүктөрүбүз бар да, бирок бир көргөн кишиге көрүнбөйт ал нерсе. Бирок көпкө чейин бир жумадан кийин андай мынтип карап, мен билип калдым деп. Ооба, ошентип башташат. Дагы кишилер бар, көрүп эле, жок, окшош эмес булар. Эки башка эле болуп турбайбы деген кишилер да бар да. А кээ бирлер көп күн, көп жылдан бери эле тааныш болсок деле дагы эле айырмай албайт да бизди. Жогоруда айтып өткөн сөзүңүздөргө токтолоюн. Окууга тапшырам деп атасыздарбы? Анан кайсы тармакка тапшырып атасыздар? Экөөңүздөрдүн кызыгуу бирби негизи? Ооба, бир. Кайсыга тапшырасыз? Биз ошо съемкага чакырып баштаганда барып көрүп, ошол нерсе бизге жагып баштады да. Актердук чеберчиликтери жагып баштады. Анан экөөбүздүн тең каалообуз бир, актриса болуу. Анан ошондуктан биз быйыл Токтоболот Абдымомунов атындагы театрдын астында окуу жай бар, колледж. Ошол жерге документтерди тапшырып, анан ошо тапшырып атабыз азыр. Ооба, тапшырган учурда. Сонун. Демек, актриса катары көрөбүз эми, буюрса келечекте. Ийгилик каалайбыз, албетте. Рахмат, чоң. Жакшы тапшырып, жакшы окуп алыңыздар. Анан эми суроолорго токтололу. Баягы эгиздер бири-бирин сезет деп коет го. Ооруса, сыркоолосо сезип ушундай бир байланыш болот дейт. Ал нерсенин канчалык чындыгы бар деп сурагым келип атат да. Негизи ошондой нерселер болгонбу сиздерде? Мен ойлойм, бул нерсе экөөбүз дайыма чогуу жүргөндүктөн болот депчи. Дайыма бир киши менен жүрө берсең, оюн окуп каласың го. Буну кылганда окшойт, тигинкенде окшойт деп, анан ошондой болот да. Анан биз ошо төрөлгөндөн бери чогуу жүргөндүктөн ушундай болот деп ойлойм да. Мындай карап эле билесиң да эмне айтарынчы. Ошондойлор болот да. Мындай физический нерсени эми мен ооротсам, мисалы башым ооротса, мунун башы оорубайт да. Болот, мен грипп болуп оруп калсам, ошол жугуп, анан ошого экөөбүз оруп калышы мүмкүнбүз да. Демек, баягы эки жакта жүрсө деле бири-бирин сезет деген нерсени угуп калганда андай эмес, э? Жок, бизде андай болгон эмес, биз дайыма чогуу жүрөбүз. Ооба, бөлүнүп көргөн эмеспиз көп убакка. Мындай 2-3 күн болот. Аябай көп күн ажыраган, мисалы, канча 10 күн болсо, 10 күн окшойт. Ашып баратса 10 эле. Кичинекей кезибизде айылга алып барганда ошо тайкем менен тайжем бизди ажырап кетип калды. Кээде ошондой болуп калчу да. Ооба, Instagram желесинен сиздердин видеолорду көргөндө ушул кыздар кайсы өлкөнүн кыздары болду экен деп менде кызыгуу пайда болду да. Анан комментарийге кирсем, бул казак бауырларыбыз деп ошенткенчи. Анан корей кыздарына да окшош экен деген сыяктуучу. Негизи эле кандай пикирлер көп келет сиздерге? Бизди көп казашка деп ойлошот. Казак окшойт деп ойлогом, көрсө кыргыз турбайсыңарбы деп ошондой көп айтышат да. Биз эң башында эч кимге айтпай билеп эле жүргөндө бизди баары казак деп ойлошкон да. Анан сүйлөп видеолор тартып баштаганда кыргызча, ошондо билип башташты да, бизди кыргыз экен деп.
Кыргыз тилинде деле аябай укмуш сүйлөйт турбайсыздар, негизи? Ой, чоң рахмат. Бизге Өз чоң тилиңиз комплимент. болгондон кийин билишибиз керек деп ойлойм. Анткени биринчи класска бара электе биз деген жалаң кыргызча сүйлөчүбүз. Анан бизди дагы мамам кыргызча нукура сүйлөгөнгө үйрөтүп, мындай орусча аралаштырбай сүйлөө деп ушинтип тарбиялаган үчүн дагы кыргызча сүйлөсөң кыргызча, а орусча сүйлөсөң только орусча деп ошентчи да. Бирок кээде болот аралашып кетет. Азаматсыздар, сон. Анан экөөңүздөрдүн үнүңүздөр да окшош экен да. Мүнөзүңүздөр кандай? Мүнөзүбүз ар кандай, бирок көпчүлүк убакта окшошуп эле кетет, ооба, окшошуп эле кетет Окшош эле, ооба. экөөңүздөр мындай баары бир айтат го. Энелер делечи 5 бала төрөдүм, 5 башка мүнөз депчи. Эгиздердин апаларын да айтып калган уккам да. Экөөсү такыр эки башка депчи. Мүнөздөрү башка, бири жоош, анан бири баягы мындай тыңыраак депчи. Сиздерде кандай? Бизде бирөө жоош, бирөө тыңыраак деген жок. Экөөбүз тең мындай кичине айырма бар болсо керек, бирок ал бизге билинбейт деле да. Ну, айырмабыз чоң эле, бирок мындай башкаларга билинбейт. Ошо башкаларга көпкө жүргөндөр айтат да, силер эки бөлөксүңөр депчи. Мындай бир көргөндө, мисалы сизге биз азыр окшош эле көрүнүп жатабыз, Окшош эле болуп атат. Бирок бир аз айырмалай баштадым. Мындай сырткы көрүнүштөр бир аз. Анан сүйлөгөндө сиз көбүрөөк сүйлөйт экенсиз, Ооба. Ошол жагы айырмалай баштадым. Сиз жоошураак окшойсуң да. Ооба. Кээде ошондой. Токтобураак, Кээде бул токтороок болуп калат. Ар кандай болот турат. Бири-бириңиздер токтоп турат экенсиздер, инсан. Анан кызыгуулар тууралуу сурагым келип атат. Баягы пианино черткен видеону көрүп калдым. Ал ким чертти эле? Сиз көрдүңүз беле? Мен карасам, аз эле просмотр алып калып турган. 10 000 просмотр болсо деле мейли деп. Суктандым чын. Чын эле, ой, чоң рахмат. Сонун. Сону ойноп турсуз. Демек сиз музыка жаатына дагы кызыгасыз. Ооба, экөөбүз тең эле кызыгабыз, бирок мен ошо социалдык тармагыма мен өзүмдүн страничкамды элдерге көрсөтүп баштайын деп ойлоп, анан ушул видеону салып коеюн деп салгам да. А так экөөбүз тең жетигенде да чертебиз, жетиген инструмент билесизби? Ооба, жетиген, комуз, анан фортепиано чертебиз экөөбүз тең. Аябай кызыгабыз. Бийге да кызыгабыз. Канча 5-6 класстан бери бийге кызыгабыз. Өзүбүз эле бийлеп үйрөнүп алганбыз да. Анан дагы волейболго, мектепте ойноп ошентип кызыгып калганбыз. Эгер мен бул нерсени билгенде бүгүн баардык инструменттерди даярдап коймок экем, Буюрса кийинки көрсөтүүлөрдө албетте жакшы талантыңыздарды көрсөтүп бересиздер деп ишенем. Азыр бир аз оюн кылбайлы, Баягы Инстаграмда чыкчу эле го. Ким көп сүйлөйт дегенде мондай бири-бирин көрсөтүпчү. Ошол сыяктуу, Азыр менде даярдап алган суроолор бар. Азыр ошолорго жооп бересиздер. Көзүңүздөрдү жумасыздар. Келиңиздер, анда баштадык, Ким көп сүйлөйт? Ким таң эрте турат? Сон. Ким көп тамак жейт? Ким көп акча коротот? Ким урушчаак? Ким үй иштерине жакын? Ким телефон көп кармайт? Ким достору менен көбүрөөк болот? Ким көп күлөт? Ким көп бийлейт? Ким жакшыраак окуйт? Жакшы. Ким күзгө көбүрөөк каранат? Кимдин артынан балдар көбүрөөк сөз айтат? Көбүрөөк чуркайт деген. Ким сүйүү тууралуу көп сүйлөйт? Ким таланттуу? Ким ата-энесине көбүрөөк жакын? Ким калпты көбүрөөк айтат? Ким бышыгыраак? Ким жоош?
Кызыктуу эле оюн болду деп ишенем. Аябай кызык болду. Мен да билбейм. Экрандан көрөсүздөр да эми. Күтүш керек болот. Ооба, күтөсүздөр эми. Негизи эле ортодо көбүрөөк сырдашат болушуңуздар керек. Бириңиздерден сыр каткан учурлар болгонбу? Бири-бирибизден? Ооба. Ооба, болот окшойт. Мындай Катып кичинекей эле айтпай нерселер эле. Ооба. Атайын катып эмес. Бирок биз беринкени айтпай койсоң деп анан 5 мүнөткө чыдабай айтсабыз бири-бирибизге. Анан таарынабышлар бири-бирине деген дагы суроо бар да. Тарын? Жок, Жок, биз тарынбайбыз. Тарынбай эле ушуп анан кайра эле жарашабыздар э? Бат эле. Таарынган көп жакпайт мага. Деп таарынып бултуйп сүйлөшпөй эле өткөн. Антип эле бетке айтып туруп эле анан кайра эле сүйлөшүп коебуз. Анан мектеп курактачы баягы мугалимдер адашып калат го. Көрүп адашып калып, бириңиздердин ордуңуздарга баа койдурган учурлар болгонбу? Ооба. Андай толтура болгон болуш керек э? Андай толуктура деп эмес, бирок болгон. Болгон. Эми азыр эми сабакты бүтүп кеттиңиздер, айта бергиле. Кээде болот, мен наверное Айшханын ордуна көбүрөөк туруп жооп бердим окшойт. Анткени ар кандай болуп калат да. Ошентип анан ошентип жооп бергенге туура келет окшойт. Анан саякаттаганды жакшы көрөсүздөрбү? Ооба, Жакшы көрөбүз. Кайсы өлкөлөргө чыккыңыздар келет? Бирок биз көп саякаттай элекпиз азырынча. Бирок кыялымда бар. Биз деген чет жака вот Казакстанга эле чыкканбыз да. Кыргызстандын кайсы областтарына алдыр? Кыргызстандын Баткен, Баткен, Жалал-Абад, Жалал-Абад, Ош. Болду, ушулар эле. Буюрса келечек алдыда Ооба. толтура өлкөлөргө кыдырасыздар э? Азыр биз жумуш менен алек болуп. Ооба, эң негизгиси окуу э? Окуп билим алып алсаңыздар, анан толтура жактарга барасыздар. Баягы бизде кыргыздарда ат коюуда эгиздер болсо Батма, Зуура деген сыяктуу аттарды коет го. Экөөңүздөрдүн атыңыздар эки башка экен. Ким койгон, анан кандай маанини берет? Сиз жооп берсеңиз. Буну эң башында биз төрөлгөндө эч ким билбеген да, билген эмес да. Кандай кылып койсок деп, анан ошо папабыз ким жакшырат ойлоп тапса ошого байге берем деп. Анан баары ошо ат издеп, аябай аракеттенишкен да. Ошентип анан Керулен деген атты, Анан менин атымды, Керулен деген атты папамдын жакын досу Максат байке деген байке коюп берген. Ал Керулен деген Кытай, Монголияда дарыя бар. Кытайдан да кетет. Анан Монголияда дагы бир жакшы бир шаарча бар. Ошол жердин аты дагы Керулен да. Ошонун атынан коюлган экен. Ооба, котормосу прекрасная деп которулат. Монголча. Менин атым араб улутундагы папамдын досу. Ошо Куранда ачканда эле Ашихан деген атты көргөн да. Анан ошол Ашихан деп атты коюш керек деп азан чакырып койгон. Анан ошол атты мага улуусуна деп ушуну койгон да. Ашихан деп коюп койгон. Эң сонун. Анан азыр бириңиздердин мүнөзүңүздөр кимге кайсы мүнөз көбүрөөк жагат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, мисалы сиз Керуленин кайсы мүнөзүн жактырасыз? Керулендин кээде мен жалжактаганда бул серьезно болуп калат. Ошондо мындай мага андай көп көңүл бурбай өтүп койгондо ай кой жалжактап эле коеюнчу деп ошондо мындай серьезно болуп калганы жагат да. Мен менен кошо жалжактап кетти. Кээде. Бирок бул жалжактап кеткенде мен да жалжактап кетем. Мындай серьезно болгон көбүрөөк мындай карманып турат да. Мен кээде кармана албайм деп ошентип кетем да, ошонусу жагат. Сизгечи Айшахандын? Айшхандын билбейм, кээде биз деген кээде болуп калат да, атаандашабыз да. Анан атаандашып эмне болсо эле кел анда чикилдешебиз деп турабыз да. Анан ошол кээ бир моменттер болуп калат. Кел чикилдешебиз десе, ой, барчы өзүм эле кылып коеюн деп анан өзү кылып койгондо, мен да мындай таң калып калдым да. Ошонусу жагат. Демек үй жумуштарын жасоодо эч кандай атаандашпай эле жасап калып турбайбы, э? Кээде эле дайыма эмес, ошо кээде кылып калганда, Айшхан өзгөрүп барат. Бирок мойнуң алчу эселең го. Кайсы? Азыр алып атат окшойт. Азыр алып атат. Эми алып атат.
ооба эң сонун анан кийимдериңиздер тууралуу видеолордо дагы баары окшош ар кимдин табити ар башка деп коет го экөөңүздөрдүн табитиңиздер бирдей элеби ар башка негизи бирок ошону чогултуп туруп анан экөөбүз ошентип кийинебиз да биз деген кичинекейибизде ар башка эле болчу жок экөөбүздүкү бир эле болчу бирдей эле кийинип мындай эч кандай даже ойлончу эмеспиз да башкача кийинсек болобу депчи бирдей кийинишибиз керек ооба ошондой эле кийичүк да кийинчүбүз анан ошо 11 класста мектепке да окшош кийингибиз келбей эки бөлүк кийинип керулен атайын эртерээк кетип баратса мектепкечи атайын көрүп калчумун да неме случайно окшош кийинип албайын депчи ошондой учурлар да болду анан өзүбүздүн вкусубузду жакшы көргөн кийимдерибизди мындай кичине айырмаланып баштады да анан азыр биз кийингенде кичине ар башка болуп калат да анан мындай учурлар да болгон Айшхан кийип туруп момундай экинчи шым бар го ошону кийбей мен кийдим деп бүгүн деп ишендет да десе макул деп мен дагы кайсы шымды кийсем деп туруп кие калып мону кийбей мен кийдим деп ушундай да болгон бирок азыр андай деле болбой калды азыр кайра эле мындай окшош кийинип мындай ар кандай болуп турат экен да ооба бирок өзгөчө го эгиз болгон сонун болуш керек эгиз болгондун кандай жакшы жактары бар эми жалгыз болбойсуң да дайыма бирөө менен жүрөсүң анан мындай иштеби окудабы өзүңдүн жашооңдобу ар дайым бир киши бар да жаныңда эмнени айтып сунуштанып анан чечимге келгенде оңойрок го деп ойлойм да анан мектепке барып келгенде дагы жалгыз чыкпайсың да дайыма береңки болуп сүйлөшүп же ызы чуу болуп береңки болуп чыгабыз да мектептен чыксак үйдөн мектепке баратсак ошондой мен биринчи жолу керуленим жок мектепке барганда өлө мындай зериккем да барып эмне кылаарын билбей ошентипчи анан алты урок эмес 12 урок болгон ооба ошондой болгон да анан ошондо билдим да ошо эгиздер болгондо жалгыз болбойт экенсиң деп ошону билгем да мындай учурлар болгонбу негизи адатта биздин мектеп учурларында баягы бир аз бой жетип баштаганда эле 8-9 класстарда балдар кат жазып баштайт номер сурап баштайт дегендейчи ошол учурда бири бириңиздерди кызганган учурлар болгонбу жок андай болгон эмес бизде жок андай ооба негизи көп эле жазып турса керек сиздерге жок биздин убакта ошо 7-8 классыбызда ошол маалда деген подросток убагы болобуз го ошол убакта деген биз мода болчу да кыздар балдардан чуркапчы балдардын артынан чуркапчы там браслеттерди белекке берип азыр тескерисинче ошондой болуп калганбы биздин убакта ошондой болчу азыр билбейм кандай экенин же биздин мектепте эле ошондой жок мектепте эле эмес билбейм ошентип классташтарыбыз только одноклассницалар кыздар ошентип чуркачу да биз чуркачу эмес жок эми баары эмес баары эмес мындай жок ошондой учурларды көрүп калганбыз да көбүнчө кыздар чуркачу бирок балдар деле чуркачу эми үйдүн эң кенжеси экенсиздер эрке экенсиздер билинеби жок эрке деле эмеспиз биз өзүбүз эркелебейбиз бирок биз да эркелесиз ооба бирок ооба мындай эркебиз деп деле айтсам болот окшойт да ооба кичүүбүз ооба бүт эжелерибиз байкелерибиз бизди эркелетип дайыма жаныбызда болуп турат эң сонун келечектеги кыял максаттар тууралуу дагы сурай кетейин мындан ары кандай кыялдар бар максаттар бар деген кезек менен жооп берсеңиз мен ошо актриса болуп мен аябай Бакен Кыдыкеева актриса менен суктанам ошондой актриса великий актрисалардын бири болгум келет анан келечекте дагы көп кыялдарым бар бирок аны айтып отурсам аябай көп болуп кетет го ооба анан менин кумирим мен фанат болуп жүргөнүм мен аябай Таттөбү Турсунбаева эжекемди жакшы көрөм мен дагы тарыхта изимди калтырып кетким келет өзүм актриса болуп Кыргызстанды баарына көрсөткүм келет да ошо ушундай ой бар кыздар келип бергениңерге чоң рахмат азыр сиздерди көрүп мындай жүрөктө бир алоолоп турган отуңар көзүңөрдөн көрүнүп турат келечекке болгон ишеним кыялдарыңар баары орундалсын эмнени көксөп эмнени тилек кылган болсоңуздар ошонун баарына жетиңиздер
эң негизгиси аял кишиге аялдык бакыт деп коет го. Ооба. Бактылуу болуп эле ушинтип жаркылдап жайнап жүрөрүздөр. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Сиз чакырганыңызга биз дагы чакырып турсаңыз дагы келип турабыз. Буюрса Абдан кубанычтуу. көрүүчүлөргө кулак кагыш кылып коеюн. Сиздерди буюрса бир жакшы аспаптарда ойнотуп дагы тартабыз деп ишенем. Ооба, албетте. Эле. Ооба, жакшы ой. Ооба. Баарыңыздардын ден соолугуңар чын болсун. Жыргап күлүп эле жүрө бериңиздер. Анан эң башкысы ата энеңерди сыйлагыла, урматтагыла, анан жакшы өмүр сүргүлө. Мен силерди жакшы көрөм. Сиздерге каалайм, ушул жашоодо жөн өтүп кетпей, жашоо эзиңизди калтырып, бактылуу болгула. Эң негизги бул деген ден соолук, өзүңүздү карагыла, үй бүлөңүздөргө көп көңүл бургула, ошону каалайм. Сизге дагы чоң рахмат. Аябай ушинтип чакырганыңызга кубанычтабыз. Азыр ушу Медиа Ордо каналыңыз өркүндөп өсө берсин. Ооба, Чоң рахмат. Өзүңүз да суп-сулуу экенсиз. Рахмат. Сул кыздардан мындай комплимент алган соң экен. Көргөнүңүзгө чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, жогорудагы биздин студияга келген эки супсулуу эгиз кыздарыбыздын апасы бизди таанып көрүп эле жүргөн, кино тармагында бир канча роль жараткан биздин актриса эжекебиз Айсалкын Ажимаматова эжени дагы бүгүн сөзгө тарталы деп чакырып калдык. Кош келипсиз эже. Саламатчылык. Саламатсызбы? Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Ооба, негизи эле ушул эгиз кыздарды көргөндө бир суктандым эле. Анан алардын апасы сиз экенин көргөндө дагы бир жолу суктандым. Рахмат. Ушул кыздар тууралуу сурайын. Баягы төрөлгөндөн баштап бир аз токтолуп кетсеңиз. Төрөлгөндөн баштап негизи бул адамга деген каалоо тилектичи ушунчалык кааласаң эртели кеч берет экен да. Мен мисалы ушу эс тарткан эле эгиз балдарды деле көргөн эмесмин, деги эле жашоомдочу эгиздерге эч качан жолугуп көргөн эмесмин, бирок мен ушу кичинекей чагымда эле эгиз балалуу болом дей берчүмүн эмнегедир. Анан балдарым төрөлдү, анан эгиз болуп калса дей берчүмүн, биринчи баламда элечи эгиз төрөсөм, эгиз болсо деп, анан болгон жок. Анан уже ал нерсени унутуп коюп жүргөндө анан эгиз болуп калды да. Ошого мен ишенем да, ошо аябай тилек кылып, каалоо тилегиң ушунчалык эздесең ошол болот экенине ишенем да. Анан булар аябай жоош болду. Төрөлгөн эле жоош кыздар болду. Кыйналган деле жокпуз баккандан. Анан сиздин же болбосо жолдошуңуздун уругунда эгиздер барбы? Ошо эгиздер жолдошум тарапта эжеси 3 жолу эгиз төрөптүр, эгиз эмес түгөйлөр. Эгиз менен түгөйлөр айырмасы чоң да. Мисалы түгөйлөрдү ар бир 400-чү аял төрөй алат экен статистика боюнча. А эгиздерди 1000 аялдын бири төрөйт экен. Ал тукум куйт экен да эгиздер. Түгөйлөр ал бир туугандар, бири эркек, бири кыз боло берет. Эгиздер эркек гана же кыз гана болот да, окшош болушат, киндиктеш болушат, бир тондо жатышат. Түгөйлөр болсо эки бөлөк, анан бир-эки жума айырма, бири салмактары эки бөлөк, ушундай болот экен да. Анан жок, андай жок. Биз деле репродукцияда жатып төрөдүм да. Профессор бир кемпир бар эле, ал өзү дагы эгиз төрөп китеп жазган экен. Ошол тууралуу, анан ошол китебин мага бергенге үлгүрбөй калды да. Ал мен төрөп атканда ал 80 жашар болчу. Анан мына берем деп жүрүп эле ошол бойдон эгиз төрөлдү, анан баягы кызы чубутулдап эле анан чыгып кеттик. Өзүм да кесире болуп төрөдүм да. Ал профессор орус кемпир айтканда атын эки бөлөк койгула деп ошол сунуштаган. Мен ушул тууралуу, эгиздер тууралуу мен китеп жазгам деген да. Мен ошол нерсени өзүм кой берип алыптырмын дейт. Эмне себептен эки бөлөк атын? Ал аныкыда эки кыз экен. Окшош эки кыздары. Мынтип айтканда уйгаш койгондо булар баары киндиктеш болуп атат. Группа крови бир. Түгөйлөрдүкү эки бөлөк да болушу мүмкүн.
эки бөлөк эле болот, алар бир тууган болуп эсептелинет да. Эгиздер болсо группа крови бир, бүт баары бир, генетикада баары бир болгон себептен үндөрү да окшош болуп атпайбы. Булар бири-бирине өтө байланбаш үчүн эки бөлөк кийинип келе, эки бөлөк кийинтиш керек экен, атын эки бөлөк коюш керек экен, эки бөлөк профессия тандаганга аракет кылып эле экөө тең өзүнчө бир личность болуп өсүш керек деп айтты да. Өзү эме дейт, бирөө экинчиси ээрчим эле болуп калат экен дейт. Ошол тууралуу мен китеп жазгам дейт. Бирок мен балдарым уже күйөөгө тийип, балалуу болгондо кийин түшүнүп, анан ушул китепти жактап мен кандидаттыгымды ошо мен жактагам деп өзү айтып берген. Мен өзүм жаш кезимде эгиз кыздарды төрөп, көп деле ошо өзүм врач болуп жүрүп көңүл бурбай калган экем деп айтат да. Кийин көрсөм экинчиси көбүрөөк стресс алат экен дейт. Бирөө окуу жайына тапшырганда, мисалы мен бул жакка барам десе, экинчиси ойлонбой эле бала кезинен бери мен дагы чогуу жүрөр. Мен кызыл түстө көйнөк алам десе, мен дагы, мага ак бут кийим жагат десе, мага дагы деп жүрүп, тиги ээрчиме болуп, өзүнүн айта турган ою жок болуп калат экен деп айткан да. Анан чоңойгондо биринчи бирөө кыз жигит болуп, жигит таап сүйлөшүп кетти дейт, анда деле билинген жок, анан турмушка чыгып кеткенде экинчиси ошо депрессия алып калды дейт. Жалгыз калып калып, аябай катуу депрессия болду дейт. Андан кийин анысы деле чыкты, иш кылып, баягы экинчисине оор болуп, баягы өзү чечпей, түгөйү чечип жүрүп, түгөйү жетелеп жүрүп, түгөйү ал үчүн кылып жүрүп, көнүп алган себептен өтө катуу депрессия алган дейт. Ошол нерсени өткөзбөш керек экен деп ал китепти ала алган жокпуз дагы, бирок жакшы төрөөргө жакын мен бир 10 күндөй жатып анан төрөдүм да. Ошондо келген сайын көп нерсе айтып берип атып, ошол китепти толугу менен айтып бербесе дагы мындай маңыздуу тоготер жерин айтып кеткени жакшы болгон экен. Ошону биз аракет кылдык. Анан азыр мен билем андай бири-бири менен көнүмүш бар, ар дайым экөө чогуу да издешип калышат. Бирок ар кимдин өзүнүн айта турган сөзү бар. Тандап, эме кылып, мындай байланбай, мындай ээрчимеси жок экен. Көз карандылык, анан ээрчимеи жокко деп ойлойм мен. Ошондо канча жашыңызда дүйнөгө алып келдиңиз? 36 жашымда. Оор болгон болуш керек. Оор болгон. Болгондо дагы эгиздерди көтөргөн. Оор болгон. Акыркы төрөөргө жакын 2,5 ай мен баягы ичиң аябай чоң да. Анан өпкө жүрөгүмдү кысып, баягы креслого эле мындай эле отуруп уктайм, күн түн бир эле болуп калган да. 1-2 эле кашык тамак жейм. Андан ашык жей албайм, бүт өпкө жүрөктүн баарын кысып салат экен да. Анан жата албайм. Ошо креслодо эле мындай жатып уктап алам, 1 саатпы, түндө деле басып жүрө берем. Уйкум келсе кайра уктайм, анан туруп тамак жейм. Күн түн бир эле болуп калганда баягы убакыт эле өтүш керек болуп эле ошондой болуп калган. Бир жолу мындай бир окуяны айтып берейинчи. Ичим гурулдап атпайбы? Баягы ичегиң гурулдайт го кээде, мисалы өтө баягы жер-жемиш жеп эметип алсаң, анан бир капталы менен моун жагым гурулдайт. Ичегим эмес, моун жагым. Жолдошум айтып атпаймынбы? Мен эмне моун жагым гурулдап атат? Ичегим эмес, моун жагым гурулдап атат да, бөйрөк жагым, арт жагым. Десек анан коркуп кетип, анан врачка алып барып атпайбы? Алып барып анан мен ичегилерим гурулдап атат, ошону сезип атам, моун жак тарапта десем, аябай күлгөн да врач. Кетет да, эки жакка кетет да деп ошенткен да. Ошондо ал өтө могул жак эмес, жылып кеткен, ошондой сезилип атат. Баягы мурдагыдай баягы ичиң бул жерде. Ал жер эмес, булдай болгон да. Анан дагы кызыгы бир жолу чай ичип отурсам, үйдө да киши бар болчу. Анан чоң уртаганда ошо турган тасторконун үстүнө оозуман болук кетип чачырады да. Тепкенде оозуман тиги атып кетип атпайбы? Жолдошум бир тең туштары менен келген. Анан чай ичип болгондо чоң уртаган мондай тепкенде мындай атып кеткен да тасторконго. Ошондой чоң болот ич.
Бирок баягы поликлиникага барганда эгиздер көрөсүң да, жолугасың, репродукцияда аябай көп да. Анан келсем, меникинен чоң курсактары бар, отуруп тура албайт. Кайненеси, күйөөсү болуп, тургузуп, бастырып, отургузуп. Жок, мен төрөгүчө эле өзүм туруп эле басып тың болчумун. Болгону гана мынтип тапчыкаңды көрөсүң да, анан таппай кайра кейип монда ошентип кийесиң да. А көрсө түгөйлөрдүкү 2 бөлөк сууда болгон себептен курсактар 2 эсе чоң болот экен да. А булар түгөй болгондон мындай кичирээк эле болот экен, кичирээк болуп саналат экен. Түгөйлөрдүкү аябай чоң болот экен да курсак. Ошентип төрөгөнбүз анан. Булар эң кичилөрүбүз болгон себептен жеңил болду да. Көтөргөн кол көп, бирок баары бир жумушка кетишет, сабакка кетишет. Анан мындан улуу кыз Аруке деген кызым экөөбүз калабыз, ал 4 жашта болчу булар төрөлгөндө. Кыйынчылык ошого келди да. Анан тышка чыгып алып, коляскабызда азыркы көчө эле бир колясканы көрүп эле айтып атам, ай сонун экен деп. Мындай ичке эле. Эгиздер үчүн мындай бири кат, 2 кат болуп үстүндө экен. А биздики мындай чоң болчу. Ошо мен анан лифтке киргенде ошондо кызым Аруке эметчи да. Мама, карасаңыз бул аялды деле, ал деле бир деле төрөгөн. Эмнеге сиз экини төрөгөнсүз? Мени кыйнап дечи да. Ошо 4 жашта болуп кичине коляска сүйрөй албай, кармай албай, мен экөөнү кармап турам да, лифтке кире албай, чыга албай ушунчубуз да. Бирок эгиздерди алыстан чуркап келишет да. Мынтип бирдеме кыла албай атсаң, алыстан көрсө да чуркап келет да. Кое туруңуз, мен жардам берем деп. Ошондой. Негизи эле бир баягы эгиздер эле эмес, бир балага өмүр берүү канчалык бир түйшүк го. Ошол учурда сен аялсың да, сен деген эми бул табигый көрүнүш да деп айрым эркектер бар. Баардык көпчүлүк айтпайм. Айрым эркектер көп эле жүктү таштап койгон учурлар болот. Сиз экран сыртында айтып өттүңүз го, жолдошум жакшы болду депчи. Негизи эле жолдоштон кандай колдоолор болуш керек? Кандай колдоолорду өзүңүз сезе алдыңыз? Туура айтасыз, Айсулу, бул бир эле бала, эки балага гана жардам эмес, айырмасы жок да. Бир балабы, 2 балабы. Эми 2 баланын түйшүгү 2 түйшүк турган иш. Бир бала деле оңой эмес. Мен мисалы бала баккандай болгон эмесмин да. Өзү деле айтчу, төрөп эле берчи, өзүм эле багып алам деп. Анан төрөгөндөн кийин эмизип эле берчи, калганын өзүм эле кылам дечи да. Анан кээде түндө ойгонсом, кухняда же залда чоң кызым менен же ошо баланы алып алып жүргөн болот да, ошо мени уктай берсин деп кошумча тамак жасап. Бул эгиздерде деле эмес, негизи эле бир баланы төрөп чыкканда эле ошо эркек тараптан көбүрөөк колдоо болуш керек деп ойлойм да. Көбүрөөк колдоо болсо, аял баягы бала менен бала басты деп коет да кыргыздардачы. Аябай бир мисалы уда төрөлүп эметип калса, бала басып, стресс болуп, жүдөп, депрессия болуп, үй жумушу, мен апам айтчу эле, үй жумушу бул доллар менен эсептелинет. Көрүнбөйт бунун айлыгы. Анан барып иштеп келип алып эле мен айлык таап атам, мен иштеп атам, кыйратып атам дейсиңер. Анке менен иштегени барганда нервиңер тынч, алаксып келесиңер. Үйгө келип даяр тамак ичип отурасыңар. Эркектер деле эмес, негизи эле иштеген аял заты эркек ошондой. А үйдө отуруп үй жумушун кылган бул доллар менен эсептелинет. Көзгө көрүнбөйт. Аны эсептесе деген эмне деген акча табылат? Баланы да карап депчи. Анысы кандай, ошо мен эркек кыргыз жигиттерин азыр ушундай көйгөйдө аябай көп болуп атпайбы? Аял заты кордук көрүп, айта кетет элем, аялдарды ошо өз апасы мени төрөгөндө Багыш апам да ушинтип жүдөгөн экен да, кебетеси да келишкен экен. Алып атканда кыз сулуу да. Татынакай, анан төрөп эле анан жүдөп баштайбыз, толобуз, бетибизге так түшөт. Ар кандай болот. Же тескерисинче өтө эле арыктап кетебиз, шыгып жүдөйбүз да, мындайча айтканда. Ошону сен жүдөп кеттиң, сен арыктап кеттиң, сен толуп кеттиң, сен мындай дебей, Багыш апам мени төрөгөндө да ошентип жүдөгөн турбайбы?
деп өзүнүн апасын көрүш керек да, баланы өзүн көрүш керек деп ойлойм да. Кандай оор, түнү да уктабай, күнү да уктабай, ошо менен дагы бүт үй жумушун бүт баарын алып өтүш, бул аял заты негизи чоң эрдик кылат деп ойлойм да. Ошо эркектерге айтарым ошо, өзүңөрдүн апаңарды көргүлө, аялыңардан, балдар, төрөлгөн балдарыңарды өзүңөрдү көргүлө. Анан негизи эле жашоо бир көз ирмем эле экен да. Баягы этабы менен эгиздериңиз садикке барды, бала бакчага барды, андан кийин мектепке барды. Азыр бир жашоонун бир маанилүү этабында турат, окууга тапшырыптыр, буюрса. Анан баары бир мындай эне ата ойлонот да, эртең турмушка чыкса кандай болот депчи, ичинен бир жүрөгү туздай өткөн учурлар болсо керек сизде деле. Ооба. Ар бир учуру сизге башкача бир сезимдер тартууласа керек. Могу улуу балдар мененчи көңүл эмен убактың көп болбой калат экен да. Садикке берип, мектепке берип, анткени аябай иштеш керек. Ошон үчүн улуу балдарга көңүл көп бурулбай калат экен. Азыр бул кичүү балдарым болгон себептен баарыбыз эле буларды карайбыз. Булар эрке. Бирок эркенликтин чегин билишет да булар. Эркелеп чалчаңдабайт. Тескерисинче мен жалжактап эркелетип эметпесем, үй коюңузчу деп эметишет да, мындай эркеликтин баарын ордун билет деп ойлойм да. Анткени улуу агасы, эжелери баары эркелетип, күчүгүм, жөжөм деп ушу азыр 18-ге карап калышты, дагы эле болбой кичинекей кыздардай көрүп эле бал муздагын көтөрө келип, эмне жакшы көрсө көтөрө келип, ушу карап турушат да. Ойлоп каласызбы, кантип күйөөгө берем буларды деп. Күйөөгө берген эми эгиз деле эмес, бир кыз болсо деле бактысы болсо экен дейм да, төөлүгү болсо экен дейсиң, анан ичиң күйгөндө алып калганда буларды эмне кылам? Бериш керек. Ошо жакшы күйөө бала туш келсе, бактылуу болсо деп эле ошону эле тилейм. Эжеке чоң рахмат. Биринчиден ошол биздин сунушубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Өздөрү дагы азыр угуп таң калып болуш керек. Дүйнөгө алып келүү канчалык оор болду деп буюрса эме, сый урматты ушул кыздарыңыздан, жалпы эле балдарыңыздан сый урмат көрүп эле жүрөрүңүз күлүп жайнап. Рахмат. Силерге да чоң рахмат, студияңарга чоң рахмат. Силер дагы ошо эгиз кыздар деп аябай баалап, бартап, ушунчалык интервью алып, мени кошо чакырып атасыздар. Силерге баарыңарга, ошо группаңардын баарыңарга тилерим эгиз кыздуу, эгиз уулдуу болгула. Чоң рахмат.